ден соолугум жакшы болуп кетсин деп ушу мен дагы аябай Кудайдан тиледим эле. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Урматтуу мусулман биртугандар. Сиздерге Алланын тынчтыгын, мээримин каалап, ал жардамын кайрымдуулугу кубанды. Аял деген өзү ким? Аял деген алды илеген апаң. Аял деген намысың менен арың. Аял деген сүйдүм деген койнуңдагы жарың. Аял деген бешигинде жасап өпөлөгөн, тайтай баса жетелеген. Аял деген кызыңго эркелеген. Аял деген карындашың, ага деген. Мына ушундай өтө бир сонун сөздөр арналган аял затынын бири болгон Жумагүл эжебиздин отчеттук видеосун тартуу алдында турабыз. Кайрымдуу инсандардын жардамы менен биздин Сбербанкка 37.394 сом, ал эми эл сом капчыгыбызга 7.750 сом чогулган. Аллахым берген садакаңыздарды, нафакаңыздарды кабыл кылып, акыретте тоодой сооптор менен кайтарган болсун. Биз бир канча күн мурун ушул жерге келип Жумагүл эжебизди видеого тартып кеткен элек. Кайрымдуу инсандардын жардамы менен биздин Сбербанкка 37.394 сом, ал эми эл сом капчыгыбызга 7.750 сом чогулган. Мына ошол чогулган акчанын баардыгын Жумагүл эжеге өткөзүп берүү алдында турабыз. Жумагүл эже эртеңден баштап Кудай буйрса больницага көрүнүп дарыланууну баштайт. Эжеке, бул сизге элдин чогулткан акчасы, жардамы. Эжеге кааларыбыз узун өмүр, чын ден соолук, бакыт каалай калайбыз. Кыргыз калкым, ушу мени ушу аябай жардам кылганыңыздар үчүн мен чын жүрөктөн чексиз мен ыраазымын. Ушу аябай ушу кыйналып аткан учурда келип сөмгө кылып мени тартып кеттиңиздер. Алла ыраазы болсун. Ушу аябай чексиз кубанычтамын. Ушу мен дагы ушу ден соолугум жакшы болуп кетсин деп ушу мен дагы аябай Кудайдан тиледим эле. Ушу Кудайга тилеген үнүм жетти. Кудай буйрса эртеңден баштап Алланын немеси болсун деп, шипасы болсун деп больницага көрүнөм. Кудай буйрсачы ушу бир күнү ыйлап көз жаш кылдым эле, ошол азыркы кубанычтын көз жашы болсун. Ушу сиздерге аябай терең ыраазымын.